Мүмкүн болушунча эми жалпы мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди койсокпу деп аракет кылдык. Эми болбойт экен, жергиликтүү маанидеги маселелерди көбүрөөк айтып туруп алышты. Ошонун ичинен иргеп үчөөнү калтырдык. Адил эми элдик маселе. Анан мен өзүм сунуш кылган маселем ушу шайлоо кичине кийинчерээк жакшы болбой жүрөт. Жанагы өзүн өзү көргөзтүү деген деле такыр кыргыздын менталитетине деле биздин жашоо турмуш образыбыз эмебизге туура келбейт экен. Акчалуу кишилер мен болом деп эле алдыга чыгып алып эле анан кийин элди акча менен анан шайлоонун жыйынтыгын көрүп атпайбызбы? Ошол өзүн өзү көрсөткөндү алып салса дейм. 50 жылдан кийин кандай болот, келечек муун кандай болот, кандай өсөт, Кыргызстан кандай мамлекет болот деген таризде бул президентибиздин бизге берген бир мүмкүнчүлүгү. Анан ойлойм ушу эл арасынан чыгып бир татыктуу бир элдин келечегине турмушка боло турган бир көйгөйлөрдү алып чыгып, бир кеңешибиз менен бир жакшы ишке, жакшы багытка Кыргызстаныбыздын келечекте өсүп өнүүсүнө бир багыттарды алып барабыз деген ойдобуз. Элдин шайлоосу болду, бүгүн кызуу, өтө талкуу кызуудоо болду. Анан алдыга озуп чыккан эки делегатты эл өзү шайлап, анан артына калган дагы эки резервке делегат шайланды. Бүгүн 5 ноябрь 2022 жылы Жумгал району боюнча биринчи элдик курултайга 26 делегат шайланды. Курултайга негизинен 3 маселе коюлушу керек болчу. Коюлган маселелердин көпчүлүгү бул жайыт маселеси, ошондой эле таза суу, анан бүтпөй калган, курулушу бүтпөй жаткан мектептер болду. Ошол элдин жеринен көйгөйүн алып чыгып, ошол президентибизге түздөн түз жеткизип, ошол көйгөйүн жана ошол көйгөйдүн аткарылышына салымын кошуп, ошонун нары көздөй аткарылышына көзөмөлдөй турган талапкерлер шайлап алдык да, Кудай буйруса. Эки жигиттен талапкерибиздин абдан татыктуу болду дейм. Бирөөсү ушул Арис тарабында иштеген, экинчи талапкерибиз мурда 2 жолу айыл өкмөт болгон, ушу элдин көйгөйүн билген жигиттер шайланды да. Бул кандай керемет, канча жылдан бери ушул аткарылбай келе аткан иштер акырындык менен аткарылып келе атат. Буга только колдоо көрсөтүш керек. Жеринен жардам берип, ар кимибиз айылдан, жерлерден жардам берсек, бул көп иштер аткарылат деп айтып кете алам да. Бул көйгөйдүн айыл өкмөтүнүн көйгөйү ушу биринчи суу маселеси турат. Экинчи жол маселеси, үчүнчү кеңкен колго свет киргизүү боюнча ошо 3 маселени терден көтөргөнгө мен аракет кылам. Биздин көйгөй айылы бир гана суу ичет. Эч кандай түшүм ала албайт. ФПСке берилген 25% 750 гектар жер суу ичпейт. Эч кандай айыл өкмөткө пайдасы жок. Мына ушул аракет кылып, ушул жака сууну алып келип алсак, барлык дыйкандарга да жакшы, айыл өкмөткө да жакшы, барлыгы ойдогудай болмок. Президентибиз элдин ичинен чыккан көйгөйлүү маселелерди чечкендин аракети да. Мен ушинтип түшүнүп атам да, өз курултай ошондой да. Ар жергиликтүү жерден өздөрүнүн чечилбей жаткан, жергиликтүү бийликтин колунан келбеген, аткарылганга мүмкүнчүлүгү жок болгондугу үчүн ушул көйгөйлөрдү чечип, республика деңгээлде чечип, ошолорду аткаруунун жолу да бул. 3 маселени койдуңуздар. Бул 3 маселени ал жака конкреттүү жеткирип, анын үстүндө бир так жеткиргенге аракет кыламын. Мына бу жерден шайлангандар республикага барып, Разаков шаарынын көйгөйүнү чечип келет деп толук ишенебиз. Курултай жакшы өттү. Биринчи маселе ушу Лейлекте, жалпы эле Баткен облусунда чек ара маселесин чечүү маселеси биринчи маселе деп бекитилди. Мунун ичинен көп чек арага тиешелүү аябай көп маселелер айтылды. Биринчи ушу делимитация, демаркация маселелерин тез арада чечүү. Экинчи маселе ушу биздин жаштарды, балдарыбызды аскерге тарбиялоо жөнүндө маселелер. Андан сырткары ушу чек арачыларга жалпы эле ушу биздин аскер кызматкерлерине жакшы шарттарды түзүү маселеси айтылды. Биз ушу жергиликтүү калктан шайланып барып аткандан кийин биз ал жерде туура 1074 делегат болот экен. В общем, мамлекеттик деңгээлде өтүп атпайбы? Анан суу маселеси. Ушу насосторду айталып атабыз, 2 насос 2 фермага. Курултайдын делегаттары көчөлөрдө жыйналышып өтүп, ошонун негизинде элдин ичинен тандалып чыккан делегаттар келген. Курултай деген кеңеш берүүчү, сунуш берүүчү орган болот.
Бул эл менен бийликтин ортосундагы чоң көпүрө, элдин ичиндеги эң маанилүү бийликке жетпей турган маселелерди, көйгөйлөрдү жеткирүүчү көпүрө болот деп эсептейм мен. Бул жолку курам эң жакшы элдин, карапайым элдин атынан ошо делегаттардын ичинен шайланды. Ошо карапайым элдин үнү мамлекеттик бийликке жетпей жүрчү эле ошолордун элдин үнүн угузат деген ойдобуз. Элдин талабы боюнча, көпчүлүктүн талабы боюнча бул центральная канализация болду. Андан кийин кайра иштетүүчү заводдорду куруу, анан спорт комплекстерди куруу. Менин оюм боюнча ошо курултай жөнөкөй элден түзүлүп, ошо эл өзүнүн проблемасын чечип алгыдай болуш керек да.